Бүгүнкү темабыз абдан кызыктуу. Негизи эмоционалдык интеллект боюнча азыркы убакта ушул тема боюнча аябай көп тренингдер. Мен ошо өзүм көп жылдан бери тренер болуп иштейм ушул эмоционалдык интеллект боюнча. Бүт карым катмарларда ошол аябай талабы көп тренингтердин бири болуп эсептелет. Негизи азыркы учурда ушул эмоционалдык интеллект боюнча абдан көп маалымат бар. Азыр эгерде мүмкүн болсо балдар, ким камерасын көгүзө алса, кана көгүзүп көрсөңүздөр, биз силер менен аябай ыкчам түрдө бат-баттан таанышалы. Каяктансыңар, каяктан кирип атасыңар, анан эмоционалдык интеллект боюнча эмне кичине билесиздер, кичине башында. Кана, ким баштайт балдар? Ким камерасы ачканга мүмкүнчүлүк болсо? Балдар уялбагыла, тартынбагыла. Гүлкайыр барсаңарбы бул жакта? Хорошо. Анда эгер болсоңор, анда балким эртең ачыларсыңар. Бүгүн анда мен баштай берейин. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Назира Есеналиева, мен өзүм профессор болуп Ала Тоо эл аралык университетинде иштейм. Анан ошо көп жылдан бери ар кандай тренингтерди дагы ошо ар кандай жаштагы адамдарды ушул эмоционалдык интеллект боюнча, дизайн ой жүгүртүү боюнча, ушул каржылык сабаттуулук боюнча, ушул темалар боюнча көптөгөн тренингтерди өтүп келем. Анан негизги бүгүн ушул аябай маанилүү нерсе бүгүнкү күтүүлөр. Бүгүн эми силер көптөн бери балким ушул жарыя болгон ушундай семинар болот, тренинг болот, ушундай темада деген. Анан ушул эме камераңарды эгер ачпасаңар деле болот, жөн эле айтсаңыздар да. Бүгүнкү тренингден эмнени күтөсүңөр? Бул силерге эмне үчүн керек? Эмне үчүн бүгүн силер Zoom'га кирдиңер? Ошону ким айта алат? Чоң рахмат. Негизи чынында азыр эмоционалдык интеллект бул негизи адамда абдан көп интеллект бар да, баягы множественный интеллект деп коет, баягы бир множественный дегенде бир канча бир интеллекттен турат да. Мисалы бизде ошол эле эң негизги интеллекттен тышкары жанагы IQ деп коебуз, ал ошол адамдын мисалы баягы негизги жөндөмдүүлүгү тууралуу, канчалык мисалы бир логикасы жакшы иштейт, канчалык бир эмелерди, маселелерди чыгара алат деген. Бирок акыркы жылдары ошо Голдман өзү негизи баягы биринчилерден болуп ушул чоң эмгеги басылып чыккан эмоционалдык интеллект боюнча. Анан эң негизги мындай бир чоң тыянак, абдан чоң бир көп ири компаниялардын жанагы SEO деп коет, ошол негизги менеджерлердин, директорлордун ошонун баягы эмесин өлчөшкөн да. Эмне үчүн кандай нерселер мындай чоң таасир болот депчи. Анан ошондо көрсө канчалык адамдын IQ-су бийик болсо деле, эгерде ушул эмоционалдык интеллект EQ деп коебуз. EQ төмөн болсо, ал киши карьера кыла албайт экен, өз алдынча мисалы иш алып кетет экен. Анан көп учурда ушул баягы постон бир жаңы иш алып кетип, же болбосо бир чоң бир ири проекттерге ошол жоопкерчиликти алып, ошондон ары тартып кетиш бул деген ошол эмоционалдык интеллекттин канчалык деңгээлде экенин ошону аңлатат экен да. Негизи Кыргызстанга ушул эмоционалдык интеллект боюнча мен бир 5 жылдан бери тренингтерди өтүп келем, бирок мен ойлойм бир 6-7 жылдан бери ушу көбүрөөк мындай ушунун тегерегинде көбүрөөк сөз баягы болот да. Анан дагы бир мындай маселе бар. Негизи мисалы эмоционалдык интеллект тууралуу азыр көбүрөөк сүйлөшөбүз, көбүрөөк баягы маалымат бар. Бирок эмоционалдык интеллект өзү негизи тубаса нерсе да. Мисалы көп учурда мисалы далилденген нерселер бар. Бул деген ген менен берилет. Болгондо дагы ген ошо эненин гени менен көбүрөөк берилет экен. Бул биринчи фактор.
Экинчи фактор эмоционалдык интеллект 21 жашка чейин калыптанат. 21 жаштан кийин дагы аны өзгөртүп, өнүктүрүп, өздөштүрсө болот. Бирок эң негизгиси жанагы социализация личности деп коет психологияда. Ошол толук кандуу жетишкен баягы адамдын өзүнүн мындай болгон тиги ан сезими болгон ошол бир ой жүгүртүүсү, ошол эле менталдык ден соолугу, ошол эле мисалы бүт жактан баягы жетишкен нерсесинин баарын тең ошол социализация личности деп коебуз да. Ошол социализация личности деген нерсе бул эмоционалдык интеллект менен аябай бири бирине мындай турган нерсе да. Негизи эки күнүн ичинде кимдин эмеси үнү чыгып атат? Эме Нургиза, эмеңерди өчүрүп коесуңарбы, силерден үн чыгып атат. Эки күнүн ичинде биз ушул сезимдер жана эмоциялар мамилелердин сапатына жана жашоонун сапатына кандай таасир этет, канчалык деңгээлде? Эмоционалдык интеллекттин табияты, мунун баары кантип иштейт, ошо тууралуу сүйлөшөбүз. Анан бүгүн болбойт го, эртең ошо диагностика кылып көрөлү, силердин ошол эмоционалдык интеллектиңер кайсыл деңгээлде, өзүңөр диагностика кыласыңар. Анан ошо иррационалдуу жүрүм турум когнитивдик эффекттери деген нерсе бар, ошо тууралуу сүйлөшөбүз. Анан экөө менен негизи кантип иш алып барыш керек, эмоциянын гормондорго тийгизген таасири, анан ошо аягында эртең кичине 1 сааттан көбүрөөк убакыт өтөбүз го деп ойлоп атам. Ошо мен силерге экзамен болобу, ошондой жана өйдө айтып кеткендей бир элдин астына чыгып сүйлөгөндө бир толкундонуу болобу, ошону кантип жеңсе болот? Же болбосо өзүңөрдүн эмоцияңарды, өзүңөрдүн баягы ички потенциалыңарды кантип ушул эмоционалдык интеллект аркасы менен мындай көтөрсө болот, ошо тууралуу дагы бир лайфхактарды айтып кетем. Эгерде ушул жерде суроолор болсо абдан жакшы болот эле. Негизи балдар, мындай нерсе бар да, мисалы маалымат канчалык адамда калыптанат, эгерде мисалы жөн эле уксаңар, бир болгону бир 10-15% калат, Эгерде мисалы угуп анан бир нерсени жазсаңар, анда бир 25%. Эгерде мисалы угуп, көрүп, жазып, анан суроо берсеңер, ошого активдүү катышсаңар, анда бир 50% калышы эмеси көбүрөөк да. Ошон үчүн Бегай эме камерасын ачты. Азаматсың, Бегай, кош келипсиңер. Анан эгерде мындай суроолор болуп, бир нерсени түшүнбөй атсаңар, шак эле колуңарды көтөрсөңөр, мен көрөм бул жерден. Анан баягы канчалык көбүрөөк мындай активдүү ушул сабактар өтсө, ошончолук силерге дагы мындай таасири көбүрөөк калат да. Азыр суроолор барбы? Хорошо. Идем дальше. Эми негизгиси эмоционалдык интеллект деген эми бул жөнөкөй эле эмеси, аныктамасы бул адамдын баягы эмоцияларын таануу, башка адамдардын жанагы өздөрүнүн ниеттерин, мотивацияларын жана каалоолорун түшүнүү. Анан ошондой эле мисалы практикалык түрүндө маселелерди чечүүдө өзүнүн эмоцияларын жана башка адамдардын эмоцияларын башкаруу жөнүндө. Эми жалпысынан эмоционалдык интеллект өзүн мисалы айтып тургандай эле эмоция башкаруу жана адам эмоциясын өзү таанып билип, эмне үчүн мен ушундай эмоцияларга жана сезимдерге дуушар болуп атам, анан кантип ушуну жеңсем болот деген бул аябай маанилүү нерсе да. Акылай, жаңы кирдиңерби? Камераңарды ачып эле отурсаңар болот. Биз ошол эртеден бери айтып кеткендей, могу силер эмеден көрүп аткандай, негизи IQ абдан маанилүү. Мисалы деген ОРТга даярданып атасыңар, баарыңар тең. Мисалы ОРТнын балы көп нерсени чечет, скидканын мисалы маселесин чечет. Негизи эле биринчиден, мисалы ОРТдан 110 балдан жогору алган бул эң негизги маселе. Экинчи маселе көбүрөөк бал алыш.
Үчүнчү маселе, көбүрөөк алган балдан мисалы каалаган окуу жайыңарга барып, акылай үнүн эметип коесуңарбы? Өчүрүп коесуңарбы? Телефондон. Акылай? Анан эң негизгиси ушул канчалык адамдын билими жакшы болбосун, эгерде эмоционалдык интеллектинде мындай көйгөйлөр болсо, анда бул жалаң эле IQ менен бир кандайдыр бир ийгиликтерди багынтыш өзү мындай бир оорчулукка турат экен да. Бизде негизи абдан көп эмоциялар, анан абдан көп сезимдер бар да. Мисалы, жалпысынан 28 негизги сезим бар. Бирок деген жанагы эмоциянын бир мисалы бир сезими, мисалы айталы, бир үмүт сезими, ал үмүт сезими негизги мисалы бир сезим болгону менен анын жанындагы ошо кошулуп жүргөн эмоциялар, ошонун жанындагы дагы бир биз эмоциональный тиги состояние деп коебуз, ошол состояниялар 600 ар кандай. Назиреже кечирип коесуз, сиздики угулбай атат. Позитивдүү эмоциялар жана сезимдер да. Анан могул ошондон ылдыйкылардын баары бул деген негативдүү эмоциялар жана сезимдер. Бул эмне жөнүндө айтат? Биздин негизги табиятыбызда 70% өзү негативдүү эмоциялар жана сезимдер көбүрөөк. Бул эмнени айтат? Негизи жаман жана жакшы эмоциялар жок. Бүт эмоциялар маанилүү. Эң негизгиси ошол кандай гана эмоция болбосун, кандай гана сезим болбосун, ошону туура кабыл алып, ошо менен туура ошондо ошол состояниеден өтүү. Бул өтө маанилүү нерсе да. Көп учурда мисалы адамдар аябай позитивдүү, мен аябай позитивдүүмүн, мен деген жаман нерселерге алдырбайм деген нерсе бар. Бирок эгерде адам өзүнө дайыма эле мисалы негативдүү бир эмоцияларга же сезимдерге бөгөт кое берсе, бул өзүнүн аягы өтө жакшы эмес да. Анткени баягы уксаңар керек, ар бир оорунун өзүнүн психосоматизациясы бар да. Бул деген ошол эгерде убагында ошол ичинде болгон сезимдер болобу, эмоциялар болобу, ошону толук кандуу жашап өтпөсө адам, ал кийин же болбосо ооруларга айланат, же болбосо ошол ички абалынан чыга албай калышы мүмкүн да. Бул өтө мындай маанилүү нерсе. Негизи дагы мындай эмоцияларды кантип башкаруу керек, ушул маселе аябай чоң. Эң биринчиден азыр аябай кичине ошо ойлонуп көрүп мага жооп берсеңер абдан сонун болмок. Эмоция менен сезимдердин эмне айырмасы бар, балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Же бул эмоция, сезим бул экөө бүт бирдей эле нерсе? Кимде кандай ой бар? Же силерге эмоция, сезим бирдей эле сезилеби? Эмне үчүн биз аны бөлөбүз? Эмне үчүн биз айтпайбыз, биз сезимдерди башкарабыз деп, биз айтабыз эмоцияны башкарабыз деп, эмне үчүн эмоцияны башкарабыз, сезимдерди башкарбайбыз? Мен айтсам болобу? Болот, Мен конечно, деп айтсаң. Мен оюмча бул эмоция бул кандайдыр бир мисалы үчүн окуяга байланыштуу эме да, убактылуу. Мисалы үчүн сен паркта ойноп жүрөсүңбү, ошол жерде сенде мындай кубанычтуу эмоциялар болот да. Парктан чыккандан кийин ошол эмоция калат, кетет, бирок ошол жердеги сезимдер калат да, мындай башкача айтканда бактылуулук сезими дегендейчи. Сезим сенен дайыма жүрөт да. Эмоция бул убактылуу нерсе, ал эми сезим дайыма жүрүүчү нерсе да. Так, дагы кимде кандай пикир? Нургиза жазат, эмоция күчтүүрөөк болгон үчүн эмоция көп айтылат дейт. Дагы кимде кандай пикир бар? Келгиле. Эмоция менен сезимдин айырмасы мындай да, эмоция деген төмөндө айтып кетти.
же болбосо жогоруда убактылуу сакталып жүрөт, сезимдер болсо деген көп убакыт калып калат да. Эстегенде ушундай сезим болгон деп. Эмоция болсо ошол учурдун, талаптын деген кандайдыр бир өзүңдүн жакшы болгон учуруңду, мындай күлкүңдү ошондой сакталып калат. Сезим болсо калып калган нерсе. Эдил, чоң рахмат силердин пикирге. Бул аябай мындай маанилүү. Анткени себеби чындап эле силер айткандай, эмоция бул абдан мындай кыска мөөнөттө болчу нерсе да. Сезим болсо бул узак учурда. Айжаркын, микрофоңорду өчүрүп коесуңарбы? Мындай жөнөкөй мисал. Мындай мисал келтирейин. Мисалы айталы, Алия эртең менен аябай жакшы маанайда эртең менен турса күн тийип атат. Анан күн тийип, жаз келип, эчтин баары гүлдөп, жашылданып турганда кыз балдар эмне кылгысы келет? Кыздар эмне кылат? Кандай кыздар эмне кыласыңар? Эчте күн жашнакай болуп турса, баары гүлдөп атса, чымчыктар сайрап турса эмне кыласыңар? Адатта. Кыздар көйнөк кийгиси келет, Ошондой көйнөк кийгиси келип, бир прическа жасап, жашнакай болуп, бир башкача бир мындай маанайда болушат да. Эми жөнөкөй мисал. Мисалы, Алия эртең менен туруп, ошондой күндөрдүн биринде көйнөгүн кийип, жашнакай болуп баратса эле, жолдон баратса эле, көчө жаан-жаган, анан жолду өтөйүн десе эле, бир машина шаах этип өтүп кетип эле баягы көлчүктөгү суунун баары эле көйнөгүнүн баарына чачырап лай болуп жатып калды. Алиянын биринчи реакциясы эмне болот? Алия албетте биринчи аябай ачууланат, жини келет, ачууланат. Анан ушул жерде аябай маанилүү нерсе бар да. Ошол Алия ошол мезгилде бир мүнөттүн ичинде ошол келген эмоцияларды кандай сезимдерге айлантат? Ошону Алия өзү чечет да. Эгерде ошонун аркасы менен жини келип, ызаланып, ачууланып, ошол кечке ичинен сөгүнүп, ошондон ары өзүнүн настроениясын бузуп, анан жолуккан адамдарына дагы мисалы начар мамиле кылса, ал демек жаман сезимдерге аны баягы эмоциясын ошо трансформация кылат да. Эгерде деген сумочкасынан салфетка алып, влажный салфетка алып, көйнөгүнүн баарын сүртүп, мое настроение ничем не испортит деген эмеде кетсе, демек ал жакшы позитивдүү нукка бурулат да. Ошон үчүн биз айтабыз, биз эмоциябызды башкарабыз деп. Демек ошол бир мүнөттүн ичинде ар бир адам ошол чечим кылат да. Мен ушул азыркы болуп аткан эмоцияларымды баягы позитивдүү нукка саламбы же негативдүү депчи. Албетте адам эч качан ойлонбойт, мен азыр кандай кылам, мен мындай кылам дебейт. Бул деген абдан бессознательный, абдан мындай биздин башыбызда, психикабызда болуп аткан нерселер. Аны адам ошол өзүнүн бир кандайдыр бир билимине таянып, же болбосо бир адаттарына таянып, ар кандай факторлорго таянып, ошондой бир чечим кылат да. Бирок эң негизгиси балдар, эгерде ушул лайфхакты билсеңер, силер ошол моментти дайым сезесиңер. Анткени ошол эмоция пайда болгон кези менен биз эч качан аны башкара албайбыз. Мисалы, жакшынакай эле кетип баратсаңар, бирөө тарс этип эшикти ачып, мисалы, силерди уруп ийсе, мисалы, байкабастан адам, мисалы, эшик сыртка ачылса, силер баратсаңар, силерди эгерде эметип ийсе, албетте ал негативдүү эмоциялар болот, жиниңер келет, мисалы, адам чочуйт, же болбосо ар кандай эмоциялар келет да. Ошон үчүн ошол эмоция келген убактысы менен, ошол мезгили менен, ситуациясы менен, ошонун негизги себептери менен биз башкара албайбыз. Бирок биз ошо эмоцияларды кайсыл сезимдерге ошол өткөрөбүз, ошол нерсени биз толугу менен башкара алабыз. Ошон үчүн бул аябай маанилүү нерсе. Ошон үчүн эмоционалдык интеллектиси күчтүү адамдар эң биринчи учурда бул эмоциясын мындай башкарып, ошол бир позитивдүү бир нукка бурганга толугу менен өзүнүн эмеси эрки жетет да. Бул биринчи ошол эмоционалдык интеллекттин негизги башкы биринчи фактору. Экинчи фактор
эмоционалдык интеллектте биз эмпатия деп коебуз, балдар. Эмпатия деген эмне? Эмпатия деп негизи уктулар беле биринчиден эмпатия деп эмнени түшүнөсүңөр? Кана Альбина камерасын ачып калыптыр. Альбина, силер эмне деп түшүнөсүңөр эмпатияны? Альбина? Мен жооп берсем болобу? Болот, Алия? Эмпатия деген бул башка адамдардын эмоциясын, сезимин мындай түшүнүп, байкай билүү деп түшүнөм да мен. Эң сонун дагы ким кандай түшүнөт? Демек, Алия, эгерде мисалы Алиянын айтканына мисалы биз басым жасасак, мен эгерде башка адамдардын абалын түшүнсөм, мен башка адамдардын сезимдерин түшүнсөм, мен башка адамдардын ичинде эмне болуп атканын түшүнсөм, демек мен эмпатиям жакшы өнүккөн деп билсем болот да. Мисалы, кайсыл учурда мен башка адамдын абалын жакшыраак түшүнөм? Эгерде менин башыман ал нерсе өтсө, туурабы? Эгерде менин башыман өтпөсөчү ал нерсе, мисалы, эгерде менин башыман ушул ситуациядан мен өтсөм, эгерде ушундай бир ар кандай бир кырдаалдарга эгерде дуушар болуп, мурунку мисалы өзүмдүн практикамда, өзүмдүн жашоомдо болсом, мен башка адамдарды түшүнгөнгө мага өтө оңой жана эмпатиямды ачырууга мындай жакшы шарттар түзүлөт да. Ал эми эгерде менин башыман ал нерсе өтпөсөчү, анда мен кантип башка адамдардын өздөрүнүн ошол азыркы эмесин, ички дүйнөсүн, ошол азыркы сезимдерин кантип түшүнөм? Эгерде менин башыман өтпөсө, Алия, кандай деп ойлойсуңар? Намазга жооп берсек болобу? Болот, конечно, кыздар давай айтсы. Эми адамдын мындай жүргөн турумунан, анан как сказать, билим калат да, адамдын настроениясы жок или состояниясы, мынтип адамдын внешний видинен билим калат да кээдечи. Хотя адамдын эмне болуп атканын билбесең дагычы. Анан дагы. Хорошо. Негизи ошол мисалы настроениясы жок болуп турса, ар бир адам ошо өзүнүн ошондой настроениясы жок болуп турган мезгилин баягы элестетет, Эң негизги мындай нерсе бар да. Эгерде адам өзүнүн ошо ички сезимдерин, ички эмоцияларын өзү туюп билсе, демек ал башка адамдарды дагы ошондой түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар да. Азыр жөнөкөй суроо, мисалы, кимиңер даяр болсоңор жооп берсеңер болот. Азыр мисалы ушул семинарды угуп атып, азыр кандай сезимдер болуп атат силерде? Кандай эмоциялар болот? Кана? Алия, Гүлназ? Айтып көрсөңөр, кандай эмоциялар, кандай сезимдер болуп атат силерде? Азыркы учурда мындай эмоцияга алдырбоо, өзүңдү токтоп алып жүрүү жөнүндө мындай өзүңө ой келет экен. Баардык нерсеге эле ачууланып өрбөй, токтоодо болуш керек экен деген сезимдер болот экен. Ошо сезимдер кандай деп айтсак болот? Бул эмне деген сезим бул? Кызыгуу сезими, же болбосо бир ачуу сезим, мындай бир жаңы ачылыш сезими, эмне сезим бул? Түшүнүү сезим. Түшүнүү сезим. Окей, хорошо. Дагы кимде кандай сезимдер болуп атат? Саламатсызбы, менде деген аябай кызыгуу сезим болуп атат. Мындан тышкары дагы кандай эмоциялар болот, дагы кандай результаттар болот дегенчи. Кызыгуу сезими. Кызыгуу сезими. Эң сонун, кыздар. Эми негизи эмпатия аябай маанилүү нерсе да. Анткени көп учурда адамдар, бизде мындай эки крайность бар да, биздин коомдочу. Биздин коомдо эркектерге ыйлаганга бөгөт коюлган. Ыйлаганга болбойт, сен жигитсиң, сен эркексиң деп ошентип жаманчат. Ошол эле учурда кыздарга ыйлаганга расмий түрдө уруксат берилген. Кыздарга ыйласа болот. Бирок кыздарга ачууланганга болбойт, балдарга ачууланганга уруксат берилген. Биздин коомдогу ошондой бир көрүнүш бар да. Бул биринчи көрүнүш, ушул эмоция, сезимдер менен байланышкан,
Анан дагы бир көрүнүш бар. Бул деген баягы элдин балдары анан элимне дейт деген, ошол элдин балдары анан элимне дейт деген негизи көп мындай тагдырларга аябай бир мындай кыйынчылыктарды жаратат да. Ошол эле элимне дейт, менде мына силерден жөнөкөй суроо. Мисалы канчалык мисалы эгерде бир адамды көрсөңөр же болбосо бир адам жөнүндө ойлонсоңор же болбосо ошол адам жөнүндө сүйлөшсөңөр канча мүнөт ошол адам жөнүндө ойлоносуңар? Эми ал жөнүндө уккандан кийин бир максимум 5-10 мүнөттө ойлонушубуз мүмкүн. Эми ар кимдин эмеси ар башка да. Анан мен өзүм да, эгерде ушу бир адам жөнүндө уксам, бир 5-10 мүнөт ойлоном да, ошол жөнүндөчү. Мен жооп берсем болобу? Да, давайте. Эгерде ошол адам менен мындай жакшы сүйлөшкөн болсоң, аны көпкө чейин эстейсиң. Меники ошондой мисалы мен аны менен урушуп кеткен турган болсом, ал деле көпкө чейин сакталат, бирок мындай жакшы сүйлөшкөнгө караганда аз убакыт калат. Эң сонун балдар, мына карасаңар, эгерде мисалы бир адам мисалы айталы, бир адам жөнүндө, мисалы ошонун бир ийгиликтери жөнүндө сүйлөшсөк, мисалы айталы, силердин айылдан эле бир бала аябай ортосун жакшы бала алган, анан кийин окуп, мисалы башка мамлекетке кеткен деген нерсе уксаңар, ошого таасирленип, ал жөнүндө көбүрөөк ойлоносуңар, анткени ошону каалайсыңар. Ал силерге дем берет, мотивация берет, бул бир кейс. Экинчи кейси, мисалы деген бирөө жөнүндө ушак болсо, ал ушак болгон, силерге бир эме айтайын, бир кызыктуу нерсе бул психологиядан, адамдар эмне үчүн ушак айтышат, мисалы ал биздин коомдо мындай ошол көрүнүш бар. Адамдар бирөө жөнүндө жамандаганда өзүн жакшыраак сезип калат, анткени өзүн мындай мага караганда ал начар деген нерсе бар да, ошондой бир мындай негизги түпкү себеби бар. Ошол эле учурда кандай гана маселе болбосун, эгерде бир адам жөнүндө мисалы кандай бир сүйлөшпөсө, мисалы жакшы багытта болбосо, адамдар максимум 3-4 мүнөт ойлонот да. Ошон үчүн мисалы мен да ошондоймун, баарыңар ошондойсуңар да. Мисалы кээ бир адамдар 1-2 мүнөт ойлонушу мүмкүн, анткени ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү толтура. Ошон үчүн элимде дейт деген өзү концепция, ал негизи жашабайт да. Ошон үчүн көп учурда көп үй бүлөлөр, мисалы ошол эле мисалы коомдо жашаган адамдар ошонун аркасы менен кыйналып келет, бирок эч ким жөнүндө ойлонбойт. Мен силерге аябай өзүмдүн жашоомдон силерге бир лайфхак айтам, бөлүшкүм келип турат. Мен бир 20 жыл мурун ушул бир чечимге келгем да. Мен менен эч кимдин такыр иши жок. Ошондой өзүмдө жеке ишенич бар. Мен билем, мен менен эч кимдин иши жок. Бул силерге эбегейсиз мындай мүмкүнчүлүктөрдү ачат да, анткени ал ошол элимне дейт деген ойлонгон энергияны башка ошол позитивдүү, башка ошол бир өнүгө турган нерсеге энергияңарды жумшаганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн бул нерсени бүгүнкү күнү эле шарт эле алып койсоңор болот да. Эч ким жөнүндө эч нерсе ойлобойт. Максимум 3 мүнөт ойлойт. Эми ойлосо деле ошондой болуп калыптыр деп ойлойт. Ошон үчүн бул нерсе, мисалы ошол көптөн бери келаткан нерселер, мисалы бизде коомдо болуп аткан нерселер, мен ойлойм, ал ар бир инсандын өзүнүн жеке чечими. Эгерде мен ошол нерсеге дагы эле байланып жүрө берсем, ошол нерсе менин жашоомо дагы эле көп бир кыйынчылыктарды алып келе бериши мүмкүн да. Дагы бир аябай маанилүү бир айтып кетчү нерсе силерге. Мен ушул эмоционалдык интеллектти тренингтерди ушу ар кайсы возрасттагыларга өтүп жүрүп, ар кайсы жаштагы адамдарга өтүп жүрүп, мугалимдерге өтөм, студенттерге өтөм, окуучуларга өтөм, ар кандай компаниялардан келишет. Анан бөтөнчө ушул мындай жалаң кыргызча өтүп атканда бир мындай суроо туулду да. Эми биз азыр эмоционалдык интеллект деп таанып келебиз, биз билебиз, мисалы эмоционалдык интеллект неден турат. Бирок бул ушу Голдман ушуну аныктаганга чейин, ушуну мисалы дүйнө жүзүндөгүлөрдүн баары айтып келгенге чейин кыргыздарда эл катары эле, дүйнө жүзүндөгү эл катары эле эмоционалдык интеллекти болуп келген. Бир гана биз эмоционалдык интеллектти башка бир термин менен таанычыбыз, жана башка нерсе менен биз аныктачыбыз.
мен өзүмө ошондой бир изилдөө суроо коюп, анан ошо бир нече биздин ошо университеттеги жана тарыхчыларды, философторду, филологдорду чакырып алып, анан ошону аябай бир талкуу кылдык да. Биз эмоционалдык интеллектти кыргызда эмне деп таанып келебиз? Суроолор барбы, Гүлназ? Анан аябай бир кызык бир жыйынтыктар бар. Биякта ошо Баткенден барбы балдар? Баткенден, Жалал Абадтан, Түштүктөн барбы балдар бияктан? бар. Барбы? Түштүктө мындай бир сөз бар. Пам парасат деген, Ошол жакта көбүрөөк колдонот да. Баткенде, Жалал Абадта, Ошто колдонушат ушул сөздү. Эже мен Токтогулда жашайм, бирок сиз айткан сөздү эч укпап турмун. Токтогулдуктар билбейт. Муну көбүрөөк ошо Баткенде колдонот. Бул өзү фарси тилинен келген сөз экен. Ооба, Динара да жазып атат, ооба колдонобуз деп. Эме пам парасатың барбы деп ушундай бир мен биринчи жолу Ошко өзүм 14-жылы барганда ушул сөздү угуп таң калып койгом да, бул эмне деген сөз деп. Анан кийинчерээк барып, улам бул эмне деген сөз деп, улам эмесин талдап келип, негизги ошол мисалы түштүктө айтылган пам парасат бул эмоционалдык интеллект деп таанысак болот. Канчалык адамдын пам парасаты бийик болсо, ошол демек эмоционалдык интеллекти күчтүү деп таанысак болот. Түндүктө андай сөз жок. Балким Токтогулдан бери андай сөз такыр колдонулбайт. Мисалы түштүккө көп барбаган адамдар такыран уккан дагы эмес да. Бирок түндүктө көбүрөөк мындай сөздөр колдонот да. Мисалы биз айтып коебуз го, акылы бар эси жок депчи. Ошол эстүү деп биз тааныган адамдар, мисалы биздин чоң аталарыбыздын балким эч кандай билими болгон эмес, бир 3-4 класс билими болгондор, мисалы менин чоң атам такыр билими жок эле, мисалы чоң апам 4 класс билими бар, бирок бир башкача эстүү, башкача акылман адамдар да, мисалычы. Ошол эстүү деп айткан адамды биз эмоционалдык интеллекти жогору деп таанысак болот да. Ошон үчүн азыркы учурда биз экиюнү кыргызча пипи деп айтабыз, пам парасат деп. Ал эми түндүктө болсо ошо эстүү, пиписи жакшы деп күлүп калабыз да. Ошого карата Динара жазып атат. Азыр бир минут окуйн. Эмне деп жаздыңыз? Ошондо пам парасат кандай болуп калат? Пам парасат бул ошол эле эмоционалдык интеллектти ошо пам парасат деп тааныйбыз. Анткени пам парасаттын ичине дагы ушул нерсенин баары тең кирет. Ушул мен айтып аткан ошол эмоционалдык интеллектти камтыган нерсенин баары тең кирет. Башка адамдын эмоциясын түшүнүү, өзүңө баягы мотивация коюу, өзүң мисалы башка адамдарды баягы кыргыздарда бир сөздөр бар эле го, билесиңерби? Мындай макалдар бар эле баягы. Керегем сага айтайын, келиним сен ук деген нерсечи. Мисалы кыргыздар эч качан түздөн түз бир мындай сөздөрдү айтчу эмес, мындай акырын эле бир нерселерди айтып, эгерде адам эстүү болсо аны шагыл илип алчу кылгандачы. Ошондой эле нерсе да, бул эмоционалдык интеллект деген бул ички эмең менен, табитиң менен ушул жашоодо болуп аткан нерселердин баарын тең баягы өзүңө баягы тутуп алып, ошол нерсени жашооңдо колдонуу. Анан эң негизгиси ошо 4 нерседен турат, ошол эмоционалдык интеллект. Бул биринчи ошо эмоция башкаруу, экинчиси болсо ушул биз социальная чуткость деп коет орусча, бул ошол эмпатия, башка адамдардын сезимдердин азыркы абалын түшүнүү. Үчүнчүсү бул мотивация. Канчалык мен өзүмдү өзүм мотивация кылып, канчалык мен ошол мотивациям аркылуу мисалы лидерлик бир өзүмдүн бир касиеттеримди ашырып, башка адамдарга да жол көрсөтө алам. Анан 4-үнчүсү бул ушул карым катнаштар менен мамилелеримди башкаруу. Бул ушул 4 нерсени, негизги нерсени камтыйт. Ошонун баарысы тең, мисалы ар бирөөсү маанилүү да. Бул нерсе жөнүндө дагы бүгүн да эртең да ар бирөөсү жөнүндө да көп токтолом. Бирок мен силерден сурамачы, ушул эмоционалдык интеллект боюнча дагы окусуңар. Азыр интернет блогторунда абдан көп, азыр көп эле мисалы макалалар, ар кандай ошол Голдман эле китебинде кыргызча которулганын көрүп жүрөм. Интернеттен байкап көрсөңөр, аякта деле үзүндүлөрү бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде мисалы силер дагы бир ошол бир ар кандай блогторду окуп, эртең бир суроолорду даярдап келсеңер,
биздин жолугушуубуз абдан эффективдүү болмок да. Эми ошо кийинки слайдка көңүл бурсаңыздар. Бул слайд аябай кызыктуу эмени көрсөтөт да. Мисалы ар бир сезимдин өзүнүн гигагерци бар да. Бул мисалы өзүнүн энергетикасы бар. Эгерде байкасаңар, мисалы эмне үчүн мисалы ошо динде деле мисалы негизги мисалы адамдардын өзүнүн негизги мисалы адамдык сапатта ошол шүгүрчүлүк аябай маанилүү. Мисалы көп учурда айтат, мына шүгүрчүлүк келтиргиле, жашооңорго шүгүр кылгыла депчи. Бул эми мындайча айтканда ыраазычылык. Анткени ыраазычылыктын энергетикасы эң күчтүү да. Мисалы могу 700дөн 1000 гигагерцке чейин болот экен да. Мисалы эгерде адам ошо көбүрөөк учурда ошол гармония, тынчтык, бакыт, кубануу, могу сүйүү сезимдеринде жүрсө көбүрөөк, демек ошол энергетика, адамдын энергетикасы да ошондой өйдөңкү децибелде жүрөт да. Ал эми канчалык мисалы ошол эле текеберчилик, ачуулануу, жек көрүү, апатия, күнөө, бөтөнчө уят могу өзүмдү ошо бир нерселерге уялып, кыйналып жүргөн адамдардын канчалык көбүрөөк ошол сезимдерде болсо, ошончолук ылдыйкы баягы энергетический поледе болуп, ошончолук баягы чектелген, мындай бир жашоосу таарланган ушул нерсенин баары тең анан барып келип ушу депрессияга өткөрөт да. Ошон үчүн эмоция башкаруу адам баласына абдан маанилүү нерсе. Ошол ар бир келген эмоция анын өзүнүн себеби болот да. Мисалы жөнөкөй мисал, эгерде бирөө менен урушуп кетипсиңер, ачуулансаңар, ал ачууланганын себеби бар да. Мисалы анын эмоциянын себеби бар. Мен эмне үчүн ачууланып атам? Анткени мен адилеттик болсун деп каалайм. Ошон үчүн мен ачууланам деген нерсе да. Мисалы азыр Динара жазып атат. Женский коллективде иштейм, бири жөнүндө ушак ашат. Микрофондоруңарды, бирөөнүн микрофону гуляйт, микрофонуңарды өчүрүп койсоңор. Мени айтышат өтө эле ак көңүлсүз дешет, бирок кичине запкы тартып калам дейт. Бул нерсе дагы болот, бирок деген өзүңөргө жалпы мисалы эгерде ошол эле эмеге мисалы кирбей, ошол коллективде болуп аткан жаман нерселерге кирбесеңер, ал өзүңөрдүн эмоционалдык коопсуздугуңарга аябай бир жакшы шарт түзөт да. Ошон үчүн мисалы ошол оюмду улап кетейин. Мисалы ачууланган сезимдин, ачууланган эмоциясынын аркасында дайым мисалы адилеттүүлүк турат да. Менин оюм боюнча бул туура эмес, адилетсиз. Мен ачуум келип атат, ошон үчүн мен ачууланганда менин каалоом, ички каалоом ошол адилеттүүлүк болсун дегенчи. Бирок көп учурда мен ошол айтып кеткендей, мисалы кыз кишилерге, аял кишилерге ичинде болуп аткан нерселерин сыртка чыгарганга көп уруксат берилбейт биздин коомдо. Ошон үчүн бизде жанагы эмоционалдык чынчылдык да, ошол тууралуу бизде негизи көп койбой бар да. Мен эгерде ичимдеги болуп аткан эмоцияларымды, сезимдерди толук айта алсам, демек мен ошол эмоциялык чынчылдыкка ээмин да. Бул дагы бир эмоционалдык интеллекттин бир аябай маанилүү бөлүгү, ошол эле эмоция башкаруунун эмесине кирет да. Кийинки дагы бир аябай маанилүү нерсе азыр биздин мээбиз бир 3 бөлүктөн турат да. Бул биринчиси ошол нейрокортекс деп коет. Бул деген ушул могу жердеги мээнин ушул бөлүгү. Бул сенсордук кабылдоо, ушул биздин ой жүгүртүү, мотордук буйруктар, өнүктөр, мисалы биз ошо колубуз менен, ошо мээбиз менен колго берип аткан нерселердин баары ушул жерден келет да. Мисалы интеллектуалдык эс тутуум үчүн мындай ошол жоопкерчиликтүү да. Бул бизге мындай сезимдерди берет, мисалы бактылуулук, мисалы билим алууда, сыйлык күтүүдө, жогорку максатка байланыштуу ошол бир максаттарга жетүүдө. Эң негизги бул ушул менин ушул неокортекстин негизги ролу бул келечекке багытталган да, жогорку максаттарга умтулган. Эгерде адамдын мисалы ички ошол мотивациясы, ички
мисалы каалоолору ошол койгон максаттарына жетүү процесстердин баары ушул жерден берилет да. Кийинки бул ички жанагы могул арткы немеден ошол мозжечоктун уй жагында да ошо лимбикалык система деп коебуз. Бул жана коркуу жана рахаттын борбору да. Ар бир адамда коркуу сезими болот. Коркуу сезими бул нормалдуу сезим, ар бир адамда болот. Коркунучу жок адам болбойт да. Анткени эгерде бизде коркунуч сезим болбосо, адамдардын баары эле тиги аскадан секире бермек да. Ошон үчүн ал ушул лимбикалык система дайым ошол мээндин ушул бөлүгү биздин дененин эң чоң риск менеджери да. Мисалы сен өткөндө бараткан жерден жыгылгансың, абайла деп ошол сигнал берип турат да. Ошон үчүн ошол эле учурда бул рахаттын да борбору да. Мисалы позитивдүү эмоциялар, окууга, эмоционалдык эс тутумга, жанагы негизги могу ички руханий өнүгүүгө, ушул эле социалдык байланыштарга, статуска, ушул бүт нерсени камтылган нерселерге ушул баягы ролу аябай чоң да. Эң негизги ушул эволюциялык ролу бул социалдык байланыштар, жааматтын жана ошол калыпташкан мындай элдер менен байланышкан жана коммуникация түзгөн нерсеге ошо жооп берет да. Үчүнчүсү болсо бул рептилдик мээ дейбиз, бул инстинктивный да. Ошол мээнин негизи могул мозжечок жакта. Ошол бул күрөшкө, тамактанууга, коопсуздукка, коркунучка реакция жана терс эмоцияларга кабылганга аябай жооптуу да. Ошон үчүн бул дагы жана мен айтып кеткендей, ошо коркунуч сезиминин эң негизги ролу бул адамдын аман калышына жардам берет да. Бул ошол эле мисалы жана бүйүк биги деген нерсе ушул жактан калыптанган да. Мисалы эгерде бир коркунуч болсо, адам шак эле бир качып же болбосо бир реакция кылганга ушул нерсенин баары тең байланган да. Негизи муну эртең дагы ушул ар бир мен айтып кеткен нерсе биздин жашообузда болуп аткан бир пирамида потребностей Маслоу деген бар. Маслоу деген бир психолог ойлоп тапкан биздин муктаждык пирамиданын, адамдын муктаждык пирамидасы деп айтсак болот да. Эң негизги биринчи муктаждыктар бул физиологиялык жана тамак аш, суу, ошо биздин жашообузга негизги керектелчү нерселер да. Бул биринчи очередде турат. Экинчи бул коопсуздук маселеси. Эгерде мисалы Кудай сактасын, согуш боло турган болсо, конфликт боло турган болсо, биз башка нерсе жөнүндө такыр ойлонобуз. Биз жалаң гана коопсуздук жөнүндө ойлонобуз да. Ошон үчүн бул экинчи орунда турат. Үчүнчү орунда ошол анан башталат, сүйүүгө муктаждык, коомдун бир бөлүгү болууга муктаждык, мамилелер, достор, ошо социалдык капитал деп коебуз, ошонун баары тең ушул жерде болот да. Анан кийин төртүнчү ступеньде анан сыйлоо, муктаждык, престиж жана жетишкендиктер жана башкалар. Ошон үчүн бул ар бир биздин мээбиздин бөлүгү, ошол ар бир мисалы эң негизги жанагы мен айтып кеткендей, бул эки биринчи биздин баягы муктаждыктарыбызга ар бир мээнин бөлүгү ошого жооп берет да. Мунун баары тең биздин эмоциялар менен жана сезимдерибиз менен прям тыкыз байланышкан. Мисалы ушу менен азыркы бүгүнкү эмне бүтөбүз окшойт. Могул ушул акыркы слайд бир нече сезимдерди башкарууда негизги каталар. Бул бизде типикалык каталар деп койсок болот, көп кездешкен каталар. Биринчи ката бул эмоцияларды башкарууда биринчи эң түптүү жана кеңири таралган ката бул аларга бөгөт коюу. Мисалы деген мен эгерде жаман эмоцияларга душар болуп атсам, ичимде жаман эмоциялар, кыйнаган эмоциялар болуп атса, аларга мен запрет коем да. Мен андай эмоцияларга эме болбойм деп. Бул өтө оор нерсе, анткени мен азыр шак эле силерге ошо лайфхактарды айтам да, кантип бул негативдүү эмоцияларды чыгарып салса болот деген. Эң биринчиси, ар бир келген негативдүү эмоцияны жашап өтүш керек. Аны туура бир сезимдерге өткөрүш керек. Экинчиси,
мисалы ошол эгерде бир аябай көп убакытта бир аябай негативдүү эмоцияларга адам эгерде кабылса, ошону туура канализация кылганды үйрөнүш керек. Канализация негативдүү эмоциялар канализацияны бир аябай маанилүү нерсе, ушуну эстеп калсаңар, туздуу суу менен чыгат да. Бул тер менен, тер тепе, же болбосо жаш менен. Мисалы эгерде кыздар силер ыйлап бирөөгө бир нерсеңерди айтсаңар жеңилдеп каласыңарбы, ошол жана эмоциялардын баарын чыгарып салганда адам кадимкидей жеңилдеп калат да. Ошон үчүн мисалы курбуңар же бирөөңөр келип силерге ыйлап ички арыз мурдун айтып атса, аны эч качан ага бөгөт койбош керек. Ой, ыйлаба, эчтеке болбойт дегиле. Мен жаныңдамын, мен эмне жардам бере алам деп, бул биринчи психологиялык жардам. Бул өзү жөн эле адамды угуу. Экинчи ката болсо, бул радиоактивдүү калдыктар менен асфальт төшөө, эмоционалдык чынчылдык маселеси. Мен ичимен күйүп, бышып, тимеле нерв болуп атсам да, элге күлүп, жакшы деп ошол жүрө берген, бул ошол тууралуу да. Мен ичимде кандай эмоция болуп атса, ошол эмоцияларды көргөзгөнгө укугум бар толугу менен. Бул эми албетте ал мындай көрүнүштө эмес. Мен мисалы каалагандай убакытта каалагандай эмоциямды көрсөтөм деген эмес. Бирок мисалы адамдарга ооз менен, сөз менен айтып жеткирүү. Мен өзүмдү жаман сезип атам. Ушул жерде дагы бир аябай маанилүү нерсе бар да. Биздин коомдо көп учурда адамдар бири-бири менен тыянакка бир чечимге келе алышпайт, анткени көп учурда ошол сүйлөшө алышпайт. Анткени өздөрүнүн сезимдерин толук жеткире албайт. Бул аябай чоң маселе. Экинчи момент, баягы дайым мен позитивдүү болуп жүрөм деп ички сезимдерин эч кимге айтпай, күйүп, бышып, бирок ал ошо кимге жини келип, кимге нерв болуп аткан адамы аны такыр ойлобош билбеши да мүмкүн да. Ошон үчүн адамдар менен сүйлөшүп, бирок мисалы сен жамансың эмес, мен өзүмдү ушундай жаман акыбалда калдым, мен ушундай жаман сезип атам деген маселе билдирүү аябай маанилүү. Үчүнчү ката, бул сезимдер үчүн баардык жоопкерчиликтерди башкаларга оодарып, башкаларды күнөөлөө. Мындай да адамдар болот. Мисалы, бир нерсе болбой калса, мен билгем, мен айткам, мен аны деген мурун эле билгем деген, же болбосо мына сен ошондой кылбай коюп, мен ошондой болдум. Анткени бирөөгө баягы күнөөнү оодарып салыш адамга дайым болбойт да. Бирок ошол жоопкерчиликти ошол билип, мен мисалы ошол кылган катаны эгерде адам өз мойнуна алып, ошону кабыл ала алса, демек ошол дагы эмоциясын башкарып, ошол эмоционалдык интеллекти бийиткенин далилдейт да. Анан төртүнчү ката, бул баардык учурда өзүн тазалоо менен позитивдүү эмоционалдык абалда, позитивдүү ой жүгүртүү кылууга дайым аракет кылуу. Адам, мен башында жанагы ошол шкаланы көрсөтүп кеткендей, дайым эле позитивдүү жүрө албайт. Мен дагы ушул мурун жаш кезимде аябай позитивдүүмүн, аябай мен ушундай кызмын деген ушундай бир эмеде болчумун да, мындай образда. Бирок азыркы учурда эгерде мен чарчап турсам, чарчагандай өңүм. Эгерде сүйлөшкүм келбесе, сүйлөшпөйм. Дайым эле бир баары сонун, баары жакшы деген нерседен баягы чыгып кеткен адам ошондо гана өзүнө баягы толук эркиндик келет да. Бул өзүңөрдүн негизги баягы основное правило личной безопасности психики, өзүңөрдүн психикаңардын жеке баягы коопсуздук маселеси да. Ошон үчүн аябай маанилүү нерсе, эң биринчиден бир нече резюме кылалы бүгүнкү сабактын. Биринчи, эмоцияны таанып билүү. Экинчи, ал эмоцияны башкарып билүү. Үчүнчү, негизги ичиңерде эмоцияларыңарды, ойлоруңарды толук кандуу башка бирөөгө жеткирүү. Бирок мисалы сен жаман болгон үчүн мен ушундай сезип атам эмес. Сен көчөгүндө ушундай болгондо мен өзүмдү жаман сездим деген билдирүү. Ошону үйрөнүү да эң негизгиси. Анан үчүнчүсү ушу эгерде өзүңөр мунун баары тең жеке ушул чек араларыңардын
туура түптөлүшүнө абдан чоң бир жакшы фундамент болот да силерге. Ошол нерсени үйрөнүш абдан маанилүү. Бери дагы суроо келиптир. Сизге суроом бар эле. Мамилени кантип башкарса болот? Адамдын өткөн жашоосун канчалык деңгээлде келечекке таасир этет? Дейт. Бул эки суроо тең аябай терең суроолор экен. Мамилени кантип башкарса болот? Бизде коомдо мындай бир эме бар да. Кандай десем, жаңылышуу, көп учурда бөтөнчө кыз келиндерде болот. Мен күйөөгө тийсем оңоп алам, же болбосо башка адамды оңоп алам деген адамдарда ошондой бир ишенич бар да. Эч кимди эч качан өзгөртө албайт. Өзүңөрдү өзгөртүп көрсөңөр, башка адамды өзгөртүш ал невозможно. Аны просто надо забыть. Бирок мамиле качан өзгөрөт? Мамиле мен өзүм өзгөргөндө ошондо мамиле өзгөрөт. Мен өзүмө мамилем өзгөргөндө ошондо башкалардын да мамилеси мага карата өзгөрүлөт да. Бул негизги өзү аксиома. Эми бул суроо мындай эгер тереңдетип дагы билсек балким башка эмесинде, бирок эң негизги ошол моменттер да. Анан адамдын өткөн жашоосу канчалык деңгээлде келечекке таасир этет? Эгерде адам өткөн мезгил менен жашай берсе, кечке эле ошол өткөн чакты эстеп, ошондо мынтип кой, аттиң-ай деген нерсе көбүрөөк болуп, адам ойлорунда мисалы 70% өткөн учакта жашаса, анда келечеги кандай болот? Өзү деле анык го. Ошон үчүн адам баласынын эң оор нерсе бул ушул ойду токтотуу. Ойду башкаруу да. Мисалы биз эмоциябызды башкара албайбыз, бирок деген башкара алабыз, бирок ушул көп учурда ойду башкара албайбыз да. Ой биздин эмоция менен түздөн түз байланышкан. Эгерде ойлорубуз начар болсо, эмоцияларыбыз, сезимдерибиз да начар. Эгерде ойлорубуз жакшы болуп, позитивдүү болсо, демек ошол эмоцияга башкарганга да аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Бул бири-бири менен байланышкан нерсе аябай. Ошон үчүн бул жөнүндө да эртең дагы сүйлөшөбүз. Эртең балдар 1,5 сааттай болот. Эртең 1-2 көнүгүү кылабыз. Мен силерден аябай суранып кетет элем. Активдүү катышсаңыздар, эртең суроолор менен келсеңер андан сонун. Эртең биз 2-ден 3кө чейин болот. Ошондо 2-ден 3,5га чейин болот. Ошого убактыңарды пландап, эртең суроолоруңарды даярдап, мен силерди күтөм. Эгерде азыр суроолор болсо, кыска жооп бергенге дагы бир 5-6 мүнөт бар. Бүгүн мен силерге мындай суроо коеюн деп атам да. Бүгүн силерге эмне жаңылык болду? Бүгүн силерге эмне ачылыш болду? Ким айта алат? Ким бөлүшө алат? Бул ойду жана эмоция жаман бир учур болгондо деп сиз башында айтып кеттиңиз го, жана жакшы маанайда чыгып, анан жолдо ушу жаман ойго кабылып, жаман эмоцияга кабылганда, ошо убакыттын 1 минуттанын ичинде эмоцияны кайсыл тарапка мынтип башкарып өзгөртүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экени ушул мага жакшы эме болду. Анан сизге бере турган суроом бул социофобиядан кантип арылса болот деген. Социофобия негизи мындай нерсе да. Бир бала кезинде бир травма болсо, же болбосо ошо начальный класстарда буллинг болгон болсо, мектепте мисалы, же болбосо бир кандайдыр бир кырдаалга бир башынан бир нерсе өтсө, ошондо көп учурда кийин жабылып ушул социофобия пайда болушу мүмкүн. Же болбосо социофобия ушул бир гендин негизинде да болот, бирок ал 1-2% болушу мүмкүн да. Эмне үчүн мен ушул адамдар менен сүйлөшкүм келбейт? Эмне үчүн мен баарлашкым келбейт? Эмне үчүн бул мага нерсе жакпайт? Ошонун негизги себебин билиш керек да. Бир япондуктардын бир жакшы эмеси бар, ыкмасы бар. 5 эмне үчүн дегенчи. Мага эмне үчүн адамдар менен жакпайт? Мисалы, бул үчүн жакпайт. Эмне үчүн ал жакпайт? Бул үчүн жакпайт. Эмне үчүн ал жакпайт? Ошол 5-чи эмне үчүндүн акыркы жообу негизги себеби да. Ошону өзүңөр да талдап көрсөңөр болот. Чоң рахмат. Кимде дагы ой, пикир?
Бүгүн эмне силерге жаңылык болду? Анан кандай сурооңор бар? Бүгүнкү сабакта жаңы терминдерди үйрөндүк. Мисалы керки укпаган сөздөрдү деле уктук да бул сабактанчы. Мисалы кайсыл сөздөр болду? Аназик? Көп эле сөздөрдү үйрөндүк го сабакта. Эмоция, эмелерди бүт айырмалап, сезимдерди мындай айырмалаачу деле эмеспиз да, эмоция менен сезимдичи. А бул сабакта ошо ар бир эмелерди айырмалаганды да үйрөндүк да. Суроо барбы, Аназик? Жок. Эзил, силерде кандай ой пикир? Бүгүн силер үчүн эмне жаңылык болду? Чынында аябагандай жакшы тренинг болду. Эртең уландысында дагы суроолорду даярдап келем деген ишеничтемин. Анан жанакы китеп жөнүндө сурайын деп жаттым эле. Ошо китепти айтып коесузбу, эмне деген китеп? Даниэл Голдман деген киши ошол эң негизги баягы эме болуп саналат. Мындай өзү ошол негиздөөчүсү катары да, ошол эмоционалдык интеллект боюнча. Анан менин билишим боюнча кыргызчада которулган ал китеп, ошол издеп көрсөңөр. Бирок мен ошо өткөндө көргөм да, кыргызчасы сатылып атканынчы Бишкектен. Анан ойлоп атам, интернетте деле болуш керек депчи. Эгерде орусча, англисче окуй берсеңер, андан соң ал толук эле эмеде бар. Интернет. Анан дагы бир жаңылык деген бул IQ. IQ-дан EQ деген мындай дээрлик бийик болгону деген мага жаңылык болду да. Себеби мен деген IQ-ну көп ойлоп жүргөм да, себеби деген IQ көп нерсеге таасир берет деп. Ошо чоң рахмат. Ал мындай эле нерсе да, мисалы айталы программистте IQ-су аябай деңгээли күчтүү, бирок деген EQ-су начар. Адамдар менен мамиле түзө албайт. Мисалы адамдар менен бир ошол мотивация берип, адамдар менен баарлаша албайт. Демек ал программист өмүр бою ошо программист бойдон эле калат да. Ал мисалы ошол өсүп, өзүнүн компаниясын ачып, ошол анткени адам өзү ошо социофоб болуп, IQ-су жакшы болуп, компьютер менен иштей берсе, өмүр бою иштесе болот да, эгерде өзү кааласа. Бирок эгерде ал жашоосунда көп нерселерге жетем десе, эгерде EQ-су начар болуп, эгерде аны өнүктүрбөсө, демек ал ийгиликке жетиши өтө күмөн да. Дагы кимде кандай ой пикир бар? Дагы барбы? Балдар, кыздар? Анда бүгүн ушу менен болдук окшойт. Эртең мен саат 2-де баарыңарды күтөм. Суроолор менен келип, эртең мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот сүйлөшкөнгө. Баарыңарга тең бүгүн күнүңөр жакшы улансын. Баарыңарга тең ийгилик каалайм. Эртең көрүшкөнчө, балдар.